алейкум, урматтуу достор, сиздер менен кайрадан эле Өмүрбек. Бул чыгарылышта дагы аман эсен жүз көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Туугандар, бүгүн сиздерге биздин айымдардан келген суроолорго жооп беребиз. Айымдардан келген актуалдуу суроо десек дагы болот. Америкадагы аялдарга, айымдарга эмне жумуштар бар деген суроого бүгүн кененирээк жооп беребиз. Бул жерде биз кыргыз мекендешибиз, бир карындашыбызды чакырганбыз. Ал эмне, кандай жагдайда иштейт, кандай иштейт, ошолордун баардыгын сиздерге толук кандуу көрсөтүп берүүнү туура көрүп отурам. Анда эмесе биз бул жактан, бул үйдө жашайм деген, мынакей өзү дагы чыгып калды. Биз съемканы бир аз эртерээк баштаганбыз. Болбой эле биздин карындашыбыз чыкты. Дилбара кандай? Кандай? Жакшыбы? Ден соолук. Алейкум ассалам. Туугандар, бунун атын өзү менен тааныштырабыз. Кеттик анда эмесе. Дилбара, өзүң жөнүндө тааныштырып коеюн, биздин көрүүчүлөргө дагы түшүнүктүү болсун. Кандай жол менен келдиң? Эми бардыгын эле ушул кызыкта Америкага келип алыш да, негизичи. Кайсы жылы келдиң? Эмне аркылуу келдиң? Ошолор боюнча бир аз кененирээк айтып берсең. Мен ошондо 2021-жылы грин картаны утуп алдым. 2022-жылы виза алып, 2022-жылы Чикагого учуп келдим. Грин карта боюнча. Азыр 20 жаштамын. Грин картаны бир эле жолу заявка кылганда уттуңбу же канча бир нече кылдың? Канча жолу? Ооба, бир нече жолу кылганда эле бүт баары мен визачы турбайсыңбы деп айта беришет. Кимге толтурдуң эле аны? Өзүң эле толтурдуң беле? Ооба, мен өзүм эле толтургам, анткени мен үй бүлөм айткан, давайте чогуу толтуруп коебуз, сүрөткө түшкүлө депчи. Эч ким сүрөткө түшкүсү келбей койгон болчу, ошондо мен макул, мен барып келейин деп эле өзүм барып эле түшүп койгом. Өзүң барып келейин, Ош базарга барып келейин деген эле. Ооба, по дороге болчу, ошон үчүн случайно эле кирип. Негизи утуп калгандан кийин кандай, кайсы ушу октябрда эле проверить эттиңби же кандай? Жок. Мен 2021-жылы майда утканымды билдим. Утканым билгенден кийин дагы DS 260 деген форма бар, ошону толтуруш керек. Аны толтурганга көп убакыт кетти. Ошондо сентябрда толтурдум ошону. Сентябрда толтургандан кийин 2022-жылы визага кирдим. Ошо 22-жылы визаны алып, анан июль айында учуп келдим бул жака. Июльдө. Сен азыр бул жакта ким мененсиң? Ошондо өзүң жалгыз эле келдиңби? Ооба, өзүм жалгыз келдим. Үйдөгүлөр кандай жөнөттү? Үйдөгүлөр башында жөнөтпөй чыккан, мен деле өзүм баргым келбей аткан болчу. Биздин дагы грин карта толгандардын группасы бар да, вот. Группасында көп поддержка болгондор болду. Дилбара, сен жашсың, наоборот кел, бул жактан көптөгөн ийгиликтер жетишесиң депчи. Ошондой поддержка кылгандар көп болду. Анан ошо поддержка кылгандарды мен Питтсбургтан жолуктурдум. Случайно. Вот Питтсбургтан жолуктуруп, рахмат, ыраазычылыгымды айттым аларга. Негизи ата-энең жөнөтпөй өзү эле деп атканда болбой эле келе бердиң. Мен барам деп ойлогон эмесмин да башында. Утуп алды, мен барбайт окшойм деп эле калтырып коеюн деп ойлогом да. Анан кийин мен утуп алдым деп башкаларга айткандан кийин чута келиш керек окшойт деп калдым да. Негизи кайсы жылы келдим дедиң? 2022. 2022 келип эле эмне жумуштарда иштедиң биринчи эле же эмне кылдың ошолор боюнча? 2022-жылы келгенде мен где-то почти бир айда иштеген жокмун. Мен жөн эле шаарды көрүп, айланып жүрдүм. Анан кийин Колс деген кийим саткан жер бар, магазин. Бүт Америка боюнча, вот ошол жакта иштедим. Биринчи жумушум ошол болду. Сен келгенден кийин баягы документтериң качан келди? Social Security, Work дегендер. Social Security где-то 2 жуманын ичинде эле келди. Грин картам бир айдын ичинде келмек, но ал посылка боюнча жоголуп кетиптир. Анан кийин кайра подавать эттик, кайра акча төлөдүк. Анан кийин где-то 2-3 айдан кийин, нет, 2 айдан кийин келди. Негизи келгенде бул жакта тааныштарың бар беле? Негизи туугандар, башкалары. Менин кошунам бар болчу Кыргызстандагы бул жакта. Вот ошолор аябай көп жардам берди. Келгенден кийин эле квартирага, башкага ошонукуна бардың. Ооба, ошо байкем таап берди бул жакта квартираны. Өзүң жөнүндө айтып берчи, будан кийин, андан кийин эмне жумуштарды кылдың? Анча-мынча угуп калдык эле, окудуң деп, ошолор боюнча, окуу боюнча дагы айтып берсең. Ооба, мен ошо Колс деген магазинде где-то 6 айда иштедим. 6 ай иштегенден кийин мен окууга жазылып алган болчумун, программисттин окуйн деп. Ошону окудум и одновременно Starbucks'ка да устроилась на работу. Вот Starbucks'та тоже иштедим, но Starbucks'та суббота-воскресенье иштедим. Калган күндөрү 5 күн вот IT курсунда болчумун. Ошондо окууну бүттүңбү, программист окусуң? Ооба, жакында бүттүм. Аны Кыргызстанда окудуң беле? Кыргызстанда кесибиң эмне эле? Окудуң беле университетте? Мен Кыргызстанда да университетте окуган болчумун, Алатыда биринчи курста окудум. Биринчи курстан кийин уже бул жака келе бердим. Кесип кандай эле кесип? IT. IT. Ооба. Анда бул жакта IT-ни окуган сага бир кыйынчылыктар болгон эмеспи да? Ооба, түшүнүк болду менде. Канча убакыт болду бүткөнүң окууну? Где-то 1 айдан ашты болот. Жумуш маселеси кандай болот? Буюрса жумуштабыз деген ишеничтебиз. Кайсы программа?
Меники тестировщик. Тестировщик. Азыр компанияга подавать этип атасың, башка атасың. Да, көптөгөн интервьюлар тоже болду. Анда эмесе туугандар өзү боюнча бир аз кыскача маалымат болду. Эми сиздерге эң кызык жери кандай жумушта иштейт? Ошонусун сурап көрөйлү, жумушуна кирейли, ал жактагы дагы кененирээк маектешейли. Кайсы жумуш? Азыр Starbucks'та. Starbucks'ты элдин бардыгы эле билсе керек. Анда эмесе кеттик туугандар. Достор, азыр биз автобусту күтүп атабыз. Автобусту күтүп 3 мүнөттө келет, канча мүнөттө келет? Уже келип калды. Келип калды. Биз азыр даунтаунга бир 15 мүнөттө жетебиз. Автобустун ичинде. Достор, азыр биз автобустун ичинде барып жатабыз. Автобустун баасы канча, бир төлөм канча болот? $2.50 алат, бирок мен жумасына пас алып коем, ошондо жумасына $20 төлөйм, анан калышынча отура берем. Жумасына $20? Ооба. Ошондо азыр канча мүнөттө жетебиз жумушка? Примерно автобус менен 17 мүнөттө жетебиз. Канча айдан бери ушул жерде жашап, ушул автобус менен каттап атасың негизи? Автобус менен жүргөнүм? Именно ушул жакта жашаганыма где-то 2 айдай болуп калды. 2 ай. Бул жумушка жакын экен биринчиден, анан бир эле көчө менен пересадка да жок экен. Ооба, пересадка жок, бир көчө менен кетет. Автобустардын аралыгы кандай келет? Мисалы 15-20 минутта. Ооба, 15-20 минуттадай болуп калат. Негизи Чикагода бирок аябай эле жаман иштейт автобустар, транспорт жаман иштейт негизи. Бирок Саберкке караганда бул жак намного лучше. Ал теги Шамбур жакта, каякта? Не, Арлингтон Хайс жакта болчу. Арлингтон Хайс. Туугандар, бул жакта негизи эле Чикаго шаарында башка Нью-Йоркто же болбосо башка Филадельфияда, мисалы башкача иштеши мүмкүн, жакшы иштейт алар дачы. Именно ушул Чикагода аябай эле кеч иштейт да. Мен дагы будан бир ай мурун машинам бузулуп калып, автобус менен машина менен бара турган жерге 15 мүнөттө барсаң, автобус менен 1,5 саат, анча-мынча 2 саат болуп калат да. Ошондой ооба. Негизи ушул бул жакта эми Америкада бардык эле машина менен айдашат го, мисалы машинасы жок, жумушун күтпөйт дегендерчи. Негизи сага кандай бул ыңгайлуу элеби же кандай? Мен азыр даунтаунда жашап атканым үчүн мага машина көп деле кереги жок да. Наоборот, машинам болсо көбүнчө проблема болот го дейм. Паркинг төлөш керек, көп төлөмдөрү, ушундай чыгашалар көп го дейм. Ал эми даунтаун жашаган үчүн автобус менен эле барып жүрүп, мындай жыргап калдым даунтаунга көчүп алып. Парковка төлөбөйсүң. Ооба. Барып туруп автобус кетип калат өзү. Ооба, автобус кетип калганда учурлар болот. Анда мен ар жакта велосипед көрдүңөр го жаначы. Ошо велосипед менен келемин же кеде жөө эле келип калам ушундай, же кеде такси чакырам. Велосипед менен өзүң велосипедиң же баягы неме менен? Жок, общественный, ооба, төлөп турган. Велосипедтер канча турат мисалы? Мен үйүмдөн жумушума чейин $7 болуп калат. $7, ал кандай минутасына төлөнөт да? Ооба, минутасына. Ага, кандай өзүнүн приложениясы барбы? Өзүнүн приложениясы бар, лифт деген лифт менен төлөйм. Лифтпи? Ооба, карта менен сразу. Жакшы. Негизи кыздарга ушул автобус менен жүрүү коркунуч эмеспи? Негизи анча-мынча баягындай наркоман адамдар чыгып калат дегендейчи. Көп деле аны ойлонбоп турмун, анткени эч ким мага тийиш келмес, көптөн бери жакшы эле жүрөм, ошон үчүн нормально мен үчүн. Анткени мен азыр 2 ай эле автобус менен жүрүп атам, бирок ага чейин 6 ай жөө эле жүрдүм. Ага чейин где-то 5 айдай только автобус менен жүргөм да, автобус трейн менен мен көнүп калгам. 5 айдайбы? Да, мен Норсайдта жашачумун анткени мурунда. Поэтому мен көнүп калдым. Ал жакта деле автобус менен жүрүп элем. Ооба, Норсайдта. Бул жака келип машина не албадың жакындай? Не, пока албадым еще. Сага азыр машинага муктаждык деле жок экен да? Пока нет. Машина болсо кайра проблема. Жакшы. Негизи Америка жактыбы? Келгенде эле кайсы штатка келдиң биринчи? Мен келгенде эле Иллиной штатына келдим, Чикаго шаарына. Ооба, жакты. Башында мен кичине разочарование болдум деп айтсам болот. Анткени мен Американы прям зданиялар мынча аябай көп деп элеп, кинодогудай элестетип алып турмун. Чындыгында айтса, ошондой бирок прям полностью андай эмес экен да, кичине отличиясы бар экен кинолордон. Чуть-чуть разочарование болду, но вот
жашап атам ошо. Америкадан эмнени күттүң эле ошону айтчы. Баягы сары таксилерди, салам Нью-Йорк дегендерди күттүң эле? Аны точно күтпөдүм, анткени билгем ал Нью-Йоркто экенин. Буюрса вот 14 сентябрь Нью-Йоркко барам, ошо американский мечтамды исполнять эткени. Негизи Америкага келгенде кыйынчылыктар болдубу сенде? Бир жашоодогу же болбосо бир жумуш таппай дегендей. Башында кичине кыйын болду, анткени кайсы жумушта иштейм деген суроо болду да. Андан кийин бүт молдорду кыдырып, кайктабай, где-то бир жума кыдырып жүрдүм го. Бир жумадан кийин таптым. Ошол жумушту кандай барып эле мен жумуш иштейм деп эле тапшырдыңбы же онлайн подавать эттиңби жумушка? Мен биринчи бардым ошол молго. Барсам эчин сыртына жазылып туруптур да, бия хайринг депчи жумушка кабыл алабыз деп. Андан кийин онлайн подавать этиш керек экен, ошентип эле онлайн подавать эттим. Андан кийин мен батле чыктыр да негизи. Батле интервьюдөн өтүп. Өзүңдүн резюмеңде жака онлайн жаздың да? Эң онлайн резюме жаздым. Дагы эмне кыйынчылык болду? Көчөдө калып калган, машинасы жок, транспорттор кандай иштейт, ошолорду билбей кыйынчылык болбодубу? Андай Кудайга шүгүр көп деле болбоду. Вот такой бир момент болгон, ошондойчу, но где-то бир күнгө ошондой момент болду да. А так бир жылдын ичинде андай болгон жок. Эмнени айтсам болот? Башында кандай кыйынчылык, ата-энемди сагындым, Кыргызстанды сагындым. Андан кийин досторумду сагындым. Бул жактагы Кыргызстан тамагында салып кеттим. Аны көрсө ар сагына Алиф деген бар турбайбы? Жыргап эле Алифке барайын, кичине ошол сагынычымды таратып тураттым. Фаизанын тамактарын. Кыргызстанда ошо Фаизага барган эмесмин да мен. Да. Азыр сен жумушуң бул жерде экен, биз келип калдыкпы? Да, бир көчө. Бир көчөдөн кийин туугандар бул жерде Американын дал ортосу бул жер. Америка дегенде Чикаго шаарынын даунтауну. Бизче айтканда биз сумда жүрөбүз да, аркабыздан, алдыбыздан баардыгында эле. Бизде Кыргызстанда жаштар сумдан чыкпайт негизичи. Азыр биз Starbucks'ка келип калдык туугандар. Анда эмесе Маегизди кафенин Дилбар анын иштеген жайынан улантсак. Кээде автобустар келбей калганда үйдөн ушинтип могу велосипедтер менен жумушка чейин келем. Бул велосипедтер кандай төлөйсүң ошондо? Өзүнүн картасы барбы же кандай? Мен телефондогу скан кылам на мой жерде. Ошентип карта менен эле төлөп койсом болот. Бул скан менен эле неме кылсаң, минутасында өзү ала берет. Анан кайра качан бул жака алып келгенде өчөт. Ооба, бияка алып келгенде өзү автоматически. Муну кандай өчүрөсүң ошондо? Мынтип түртсө эле өзү өчүп калат до конца. Монтип туруп. Да, до конца түрткөндө өзү өчөт. Буну жандыргандан кийин анан алынат, э? Ооба. Жанбаганга чейин алынбайт. Бунун немелери, зоналар көп эле негизи? Ооба, көп эле. Мен прям үйүмдүн жанында бар, и прям жумушумдун жанында бар, поэтому. Обязательно ушундай жерге калтырып кетишиң керек, э? Башка жак койсо болот, бирок ошондой $1, $2 көбүрөөк алат да. Бирок койгондо анча көп албайт, поэтому. Бул менин иштеген жагым Starbucks, ушул жака келдик. Бул жакта баягындай неме жок экен, только с собой тугу алып кетип кетсиң, э? Анан сырттай отурса болот, ичинде отурган жер жок. 4 место бар экен. Бул жакта ошо көбүнчө эле ошо с собой алып кетишет экен да туугандар. Ооба. Буга чейин башка Starbucks'та иштепсиң да, э? Arlington Heights'та примерно 6 ай иштедим ал жакта. Андан кийин бул жака көчкөнүм үчүн бияка да которулдум. Бул жакта иштегениме где-то 1,5 айдай болду. 1,5 ай. Анан бул жактагы мисалы Американын коллегалар ошолор боюнча айтсаң кандай, баягындай жакшы мамиле кылышабы, ошолор боюнча? Ооба, мен американецтер менен иштегенден кийин алар жөнүндө көп нерсе билдим. Аябай кызык, конечно, алар менен иштеген, алар көбүнчө иштегендер менен тең болчу да. Ошондуктан алар кайсы жака барат, эмне кылат, ошонун баарын сураштырып алдым. Кызык болду. Анан кийин американецтер көп шуткаларды айтышат, ошо шуткалардын баарын түшүнүп атам, алардан үйрөнүп. И американецтер негизи кандай кантип иштейт, ошону тоже көрүп атам. Мен негизи ойлогон элем мындан мурдачы американецтер вообще хардворкерлер го, тынбай иштейт го депчи, көрсөм андай эмес экен вообще. Ошо биз эле ушинтип иштей турбайбызбы көрсө. Булар канча саат иштейсиң биякта ошондо? Ар кандай негизи зависит. Примерно плюс-минус күнүнө где-то 6-7 саат. 6-7 саат. Мисалы максимум 8 саатка чейин, э? Да, бирок но көчө 9 саат болду менде.
кечээ күнү жакшы. Негизи бул жака келгениңе уже 1 жыл болуп калды, канча болуп калды? 1 жыл 1 ай вот так. Келгенде тил маселеси бардыгын эле маселе да, мисалы тил билбейт, бир ушу Starbucks'ка иштесе, же болбосо жөнөкөй эле бир башка компанияга иштесе, тил билбегендиктен анан айла жок доставщик болот, же башка болот да. Сенде тил маселеси кандай болду? Мен Алматыда окуганым үчүн ал жакта англисча сабактар болуп, кичине жакшыда үйрөнүп алдым. Андан кийин бул жакка келгенде мен сразу эле где-то 1 айдан кийин эле жумушка киргеним үчүн американецтер менен жалаң иштедим да, ошолор менен постоянно практика болуп турду, ушул жагынан жакшы болду. Андан кийин мен Труман деген колледж бар эмеспи, биякта бекерчи. Вот ошол жака где-то 2-3 айдай бардым. Ошол жактан да языковой үйрөндүм. Анан күнүмдүк жашоодо эле практика кылып, кыйналдым, конечно. Кээ бир американецтер вообще түшүнө албайсың да. Ошо произношение башка дейт. Аябай эле башка. Анан кийин что-то көнүп кетип атам. Тез сүйлөйт дейт. Тез сүйлөйт, аны совсем башка мындай, как айтсам, мындай жаргондорду, ушундай ар кандай диалекттерди кошо беришет да. Бай, мисалы биз I want to go дейбиз го. I wanna go. Да, ошондой сыяктуу. Эле вот сүйлөйт, кыскартып коет. Анан фразеологизмдерди көп колдонушат ошо. Па жаргондор көп колдонуп дейт го. Да. Жаргондор да. Анан бул жакта ошо 6 айдан бери иштеп атасың, бул жакта стаж деген нерсе болобу экен, мисалы стажың өсүп, айлыктары көтөрүлүп дегендейчи. Биринчи киргенде канча саатына канчага иштейт элең? Ой, аны айтсамбы деп эле. Негизи Starbucks айтпагыла дейт да. Эми айтор биздин американецтер эмес, өзүбүздүн мекендештерге бир пайдалуу нерсе болуп калышы мүмкүн. Негизи ал кайсыл шаарда иштейсиң, ошодон зависит экен. Мен Arlington Heights иштегенде зарплата башкача болчу, кичине төмөнүрөөк болчу. Чикагого көчкөндөн кийин кичине өйдөрөөк болду. Вот, Чикагода кичине көбүрөөк экен көрсөм. Негизи ушул жакта азыр саатына канчадан иштеп атасың? 15тен көп. 15тен көп. 6-7 саат күнүнө стабильно, э? Ооба. Ошондо бир неделяда канча иштейсиң? Канча күн дем алыш? Негизи өзүм тандасам болот канча күн иштеримди. Мен 5 күн иштейм деп эсептеген болчумун, өзүм работа деп ошол 5 күн иштейм, 2 күн выходной менде. Азыр. Бул жака жумушка кирдиң, киргенден кийин канча күн стажировка кылдың негизи? Негизи стажировка 2 жума экен. 2 жума мага бир чыныгы иштеп аткан бариста эжени бөлүп беришти. Ал менен отуруп күндө Дилбара вот мындай болот, мынтип иштеш керек, башкача кастомерлер болсо ошондой жооп бериш керек деп бүт правиланы баарын түшүндүрүп берди. Анан кийин өзүнүн лаптопу бар экен. Вот ошол лаптопунан онлайн занятияларды өтүш керек экен. Бүт баары записьте экен да, ошо записьтерди көрдүм. Андан кийин менин тренерим записьти жөн эле пропускать этип коюп атамбы деп текшерет экен да. Дилбара вот бул латтени канча сайт деп. Допустим, вот ушундай суроолорду берип, жакшы тренинг болду негизи. 2 жума интенсивный тренинг болду. Ошондо 2 жума стажировка кыла турган болсоң, ошол 2 жума иштегенде төлөп беришеби? Ооба, төлөп беришет. Иштегенде эле. Точно иштегенде эле төлөп берет, ооба, аз эмес. Мисалы Кыргызстанда стажировка деп коет, мисалы 3 күн бекер иштейсиң го? Жок, вообще бекер иштеди деген биякта жок экен, стажировка болду, и плюс мага мен иштебесем дагы типстер тоже мага типстер беришти. Да? Да, чаевые, вот, чаевые тоже беришти. И вот мен тренинг болуп атканда кээ бир англисча сөздөрдү түшүнбөй аттым, конечно же. Өлө кыйын сөздөр бар экен. Өзүм тренериме айттым. Мен тренерим украинка болчу. Украинка, но ал где-то 2 жашында Америкага көчүп келген үчүн украинский билбейт экен да вообще. Бирок менин ошо бэкграундумду түшүндү. Андан кийин түшүнбөй калган сөздөр болсо мен постоянно түшүндүрүп берип турат болчу. Андан кийин иштеген коллегалар тоже аябай жакшы. Алар мен Кыргызстандан келгенин билишет, бар кыргызчаны билип калышты. Анан кыргызча учурашканды тоже үйрөтүп койдум аларга. Вот, анан постоянно поддержка берип турушат, өзүм жалгыз экенимди билишет. Андан кийин бир жака барыш керек болсо, Дилбара сен да барасыңбы деп менен постоянно сурап турушат. Мен эле эмес, менен жашаган кыздардын баарын билишет алар. Менен жашаган кыздар келсе аларга тоже бекер кофе жасап беришет. Мисалы бул жакта кофелердин баалары кандай? Мисалы чоңдору, баягы Lidl, Latte кандай мисалы канча негизи Starbucks'та башка Dunkin'ге караганда башка караганда кымбат, э? Ооба, Dunkin'дерге караганда кымбат. И качествосы точно лучше. Мен Dunkin'ди ичкенден кийин көп иче албайм Dunkin'ди. Мага именно Starbucks'ка аябай жагат. И плюс Starbucks'та мен еще өзүм жасаган үчүн дагы көбүрөөк жагат. Сахарлары, башкаларын өзүңө ылайыктап салып аласың. Ооба, мен Starbucks'та иштегенге чейин мен капучино менен латте эле иччимин да. Starbucks'та иштеп баштагандан кийин кофени вообще көп түрү бар экенин билдим. Кофени еще өзүңө жарашыктуу кошсоң болот экен, көп нерселерди, сиропторду, там
бир эле зернону эле эмес, толтура 3 зерно бар да, ошо 3 зернону тандасаң болот экен. Кастомизация деп коет да, вот ушундай кастомизация кылсаң болот экен, иштегенден кийин билдим. Тиги буга чейин ошо кофе жасап, же болбосо Бишкектеби, же башка жакта иштегенсиңби негизи? Бишкекте иштеген эмесмин, бирок мен аябай кызыкчумун. Өзүм да YouTube каналым бар, ошо YouTube каналга канча кофе жасайм деп көп деле видеолорду киргизе берчүмүн. Андан кийин бир эме бар, мастер-класс болгон болчу Кыргызстанда. Кофе канча жасаш керек деп, ошо кофе мастер-класстарына тоже катышып кызыгып келчүмүн. Бул жакта кандай болуп иштейсиң? Кассирсиңби, же кофени жасайсыңбы, же тазалайсыңбы дегенде? Менде бар эле сурашат, сен кассада эле отурасыңбы, же только кофе жасайсыңбы депчи. Starbucks'та андай жок да, чоң корпорация болгон үчүн бир адам башка адам жумушун кыла турганда үйрөтүшөт да биздечи. Мен кассада да турам, кофени да жасайм, тамак ысытыш керек, тамакты дагы ысытамын. Болуп жуш керек болсо аны деле жейбиз, баарын эле кылабыз. Универсально, да. Starbucks бир адамдан башкалар зависит этпегени каалайт да. Баары бири-бирине чогуу иштей алган, бири-бирин заменимый кылышат да, ошондойчу. Жаман жагы дагы, жакшы жагы дагы ошол. Мен дагы өткөндө бир таанышым пиццерияда иштейт да. Анан кийин ал доставщикмин деп айтып аткан күндөчү. Доставка кылып аткан пиццалардычы. Анан кийин бир маалда эле чалдым, сүйлөшүп атсам эле, эмне кылып атасың? Идиш жууп атам дейт. Идиш жууп атып анан кийин не идиште жууй бересиң? Пол дагы жууйм дейт. Биз да идиште эле жейбиз, бирок колго жуубайбыз, андай жок. Бизде чоң машинка бар, ошо машинкага эле салып коебуз, өзү жейт. Бул жакта ошондо бардыгы полун да жууй берет, универсальный, э? Ооба, универсальный баарын өзүбүз кылабыз. Ошону баягы 2 жумалык стажировкада үйрөтөт. Ооба, баарын үйрөтөт. Азыр сен канча болду иштегениң ошондо? Общий иштегениң? 7 ай. 7 ай. 7 айда уже сен стаждар кандай болуп калды ошондо? Стаждарды баягы өсөт экен, мисалы, монда. Да, кстати, өсөт экен. Азыр Starbucks кофе мастер деген бар, көрсөңөр керек. Зеленый, жашыл эмес, фартук эмес, кара фартук кийгендер бар да, бариста иштегендер. Ал кээ бир адамдарга берилет. Специальный окууну өтүш керек, ошо окууну өткөндөн кийин бөлө мындай стажы көбүрөөк бариста болуп эсептелесиң да, ал жактан кофенин түрлөрүн үйрөтөт, кофеге там латте арт каткан сүрөттөр жасап чыгат, ошолордун баарын үйрөтөт да ошол жактан. Анан ошо кара фартукту берет бизге. Ошондо более мындай стаждуу болуп эсептелесиң. Конечно, мен деле ошого катышкым келет, но ал жака катышкандан кийин, обученияден кийин, оказывается, 1 жыл иштеш керек экен да Starbucks'та. Обязательно экен. Но мен Starbucks'та 1 жылдан кийин бул жакта болом деп ойлойм, ошон үчүн качпай эле коеюн дедим анын окуусуна. Жакшы. Негизи адамдар кандай адамдар, клиенттер кандай адамдар, баягындай вежливыйбы же баягындай грубый келгендер да барбы? Клиенттер менен урушканчылар болобу негизи? Мен Arlington Heights иштегенде, бул Американын айылы деп койсок болот, ошо айылында иштегенде кардарлар постоянно бир эле адамдар постоянно келет эле да, аны атын жаттап калат элек, аны алыстан көрүп калат элек да келет аткан. Замир байке дегенде. Ошондой Замир байке келип атты эле, анын уже постоянно ичкен напитоктор бар, ошону уже эле ордер бере элек деле, заказ кыла элек деле, жасап баштайт элек да. Ушунчалык кастомерлерибизди жакшы тааныйт элек, алар да биздин атыбызды таанып калат эле, мен каяктан экенин баарын билет эле алар. Аларга тоже мен кандайсың дегенди үйрөтүп койгом, кандайсың деп ушинтип жүрүшөт, алар дагы Кыргызстан жөнүндө тоже айтып берем аларга постоянно. И бирок мен отличиясын билдим. Айыл жакта иштегенде адамдар мындай жошуракпы, бизге мындай жакшы отношение кылчу да. Биз кошуна сыяктуу, тууган сыяктуу мамиле кылчу да. Кастомерлер бизге, биз да кастомерлерге ушундай жакшы мамиле болчу. Но бул шаарга келгенде постоянно келген адамдар бар, но аябай эле аз да. Анткени бул жакта туристический болгон үчүн постоянно жаңы адамдар келет, андан кийин баары башкача да. Кээ бирлери күлөт, кээлери күлбөйт, мындай бизди көрмөксөн болуп эле кетип калат, кээлери биз менен жакшы сүйлөшөт, ар кандай адамдар биякта көбүрөөк экен да. И урушкан случайлар менин айылда иштегенимде, Arlington Heights иштегенде андай болгон эмес. Бирибизге аябай жакшы мамиле кылчубуз. Но бул жакта 1-2 жолу болгон болчу. Но урушкан эмес, но бизге мындай катуу орой сүйлөп коет да. Ну, не только мага, барыбызга тоже ушундай катуу орой сүйлөгөндөр болот. Но биз ага хорошо, sorry деп эле ушинтип коебуз. Баягы сен кассада да отуруп калам деп атпайсыңбы? Анан ошондо мисалы төлөйт да, наличка төлөйт же болбосо карта менен төлөйт. Ошондо чейби таштап кеткендер да барбы? Кандай чейбилер кандай болот негизи? Күнүнө канча иштеп коесуң чейбиде? Албетте чейби ташташат, бирок кофейняда көп деле таштабайт экен, негизи ресторанга салыштырмалуу.
примерно $2 ушундай иштейт да. Ар бир ордерге? Да, $2, $1, бирок иштебагандар тоже болот ар кандай. Мындай бир случай айтып берейин, мен болсо мурунку айылдагы сторемде иштеп атканда Римтан кайсыда айткан болчумун да кастомерлер мен кетип атам депчи. Кетип атам десем анан кийин сен чоң шаарга кетип аткан турбайсыңбы деп мага бир кастомерлер $5 берген экен да, башка мен менен иштеген партнеримденчи. Дилбара эми перцовый баллончик бар го, перцовый баллончик алып депчи. Ошондо эле албадым, кош керек эле. Ошондо чебейлар бир күндө 6 саат иштесең канча көп болгон, эң мындай көп тапканың чебейден? Где-то $15 эле, көп деле эмес. $15, анан саатоо сиз немеге саатка төлөп берет, эми айтсаң, мисалы азыр мисалы биздин кыргыз айымдар, кыргыз сыгабышып кыздар келип атышат да, мисалчы. Анан келгенден кийин Starbucks'ка кандай жумушка кирсе болот негизи? Кандай документтер талап кылынат? Эми ичиндеги маселе боюнча бардыгын сүйлөшүп бүттүк го дейм да. Ошо кирүү тартиби ошолор боюнча айтсаң. Макул, негизи Starbucks'ка кирердин астында онлайн чышташ керек экен. Бул жакта баары эле онлайн экен, негизи карап көрсөчү, сайтынан подавать этиш керек экен. Мен негизи Нур сайтта жашап атканда сайтынан подавать эткем, көп эле сторлоргочу, бирок эч ким менен алган эмес. Анан билбейм, ошо алган эмес. Анан бир стор мени чакырган болчу интервьюга деп. Анан интервью өткөм, но мени чута азыр болбойт экенсиң, азыр бизге адам кереги жок деп жок дешкен болчу. Окей деп эле мен башка жакка иштеген кетип калгам, ошо Колс деген кийим саткан жакка. Андан кийин где-то 6 айдан кийин кайра мен Arlington Heights жакка тапшырдым. Заявка калтырдым, ошондо экинчи күнү эле мага жазышты. Кел Дилбар интервьюга келип кет депчи, мен пешком эле бардым, анткени аябай жакын болчу да, ошол жагы аябай жакты мага. 15 мүнөт пешком басса эле жетип калат элем. Ошока бардым, интервью өттүм. Типа кандай адам келсең ошону текшерет экен, конфликт эмессиңби, либо сага бирөө орой сурап сүйлөп койсо канча бересиң деген сыяктуу интервью болот экен. Ошодон өттүм. Также онлайн болду биринчиси, потом face to face вот ушундай менеджер менен интервью болду. Жүзмө-жүз вот. Анан ошол эле күнү мен менен партнер деп коет, бирок да кесиптеш дегенде партнерлер менен тааныштым. Алар тоже мени типа тестирование кылып келишти, биз менен иштеше алабы депчи. Неме коллектив менен? Да, коллектив менен иштеше алабы деп бирибиз менен бир таанышып кеттик ошондо. И мен ойлогон элем башында менин документим бар, грин картам бар, любой Starbucks'ка сразу эле кирип кетем депчи, көрсө андай эмес экен да. Документим болсо дагы кээ бир жумуштарга албай коет экен. Ошо башында Starbucks менен алган эмес, потом кайра тапшыргандан кийин алды. Менимче Starbucks'ны албай калган себептерин уже түшүнөм да кийинчи. Оказывается, если Starbucks'та адамдар жетиштүү болсо, иштеген адамдар албай коет экен, жөн эле заявка чыктасаң да, кереги жоксуң да, албайт экен. Экинчиси, резюме да, резюмеңде эчтене жок болсо, также албай коет. Резюмеңде нелер жазыш керек экен негизи? Монча жыл Starbucks'та иштеген, монча жыл Dunkin'де иштеген деген сыяктууларды жазыш керек да? Опыт деген нерсе бар экен? Starbucks'тын жакшы жагы бул опыты жок калат да. Мен кайсыл жакта окуганымды жаздым. Анан кофе мастер-класс өткөм деп айттым го. Вот ошо мастер-классымды тоже сертификатымды киргизип койгон болчумун. Вот опыты жок, баары нолдон өзү үйрөтүшөт. Документи боюнча айтсаң, документ кандай, не документ керек негизи? Бул жакта SSN керек, вот social number керек, потом green картамды көрсөттүм. Вот ошо эко жетиштүү болду мага. Work authorization-чы? Мен green карта бул work authorization керек жок бизге. Мисалы, Мексика менен келип, social work алгандар, алар кандай иштей алат? Мисалы, work да керекпи, же social эле керекпи? Нет, work тоже обязательно керек. Вот эко. Work действующий болуш керек, Ооба, действующий work керек. Жакшы. Негизи айтсаң, баягы Америкадагы дин эркиндиги, мисалы, демократия дейт да бардыгы да. Мисалы, хиджабка бул жакталар кандай көз карашта экен, мындай бир орустар болсо, же болсо Москвада иштегенде бир аз башкача көз караш менен карашат го. Ошого булар кандай экен ошо? Ушулар боюнча айтчы. Мен башында иштеп баштаганда мен ойлогон элем да, хиджаб жөнүндө бир нерсе деп айтышат го, же хиджаб болгон үчүн мага жумуш бербей коет го депчи. Ошондой күткөм, бирок эч кандай андай болгон жок да. Эки жумушумда тең хиджабым жөнүндө эчтене деген жок, наоборот поддержка эле беришти. Мага башкалар кандай отношение кылса, мага точно ошондой эле отношение кылышты да. Бирөө дагы, ой, сен хиджаб жөнүндө турбайсыңбы, сен жумушка албайбыз, или что-то такого вообще не было да. И бирок баары кызыгыштуу да, бул эмне хиджабы, что-то кайсы динди тутасың депчи, мен ислам деп ушинтип ислам жөнүндө да түшүнүп берип кетем. Жакшы.
Анан бул жактагы баягы мисалы бир ресторанга кирсең деле менюларды жаттайсың, туурабы? Бул жактагы позицияларды көп бекен негизи жаттоо кандай турду негизи ошолор боюнча айтчы. Мен мурунда негизи окуган болчумун да Starbucks жөнүндө кыргызчандан жүргөндө. Starbucks'тын рецепттерин толтура дейт да, аябайчы. И Starbucks'тын напитокторун канча жашап турсаң дагы ичип бута албайсың дейт да. Ушундай окуган болчумун да. Мен башында келгенде ишенген эмесмин, иштей элек дачы. Мен күндө эле латте менен капучино ичип атпаймынбы, еще кайдагы мен ичип бүтүп койбодумбу депчи. Ушинтип ойлогон болчумун. Бирок иштеп баштагандан кийин өлө көп рецепт бар экенин билдим. Андан кийин иштеп баштагандан кийин иши ошондон жатташ керек экенин билдим. Башында мен өзүмдүн тренериме аябай даттанып аткан элем да. Мен кантип жаттайм, көп турбайбы десем, ана ал айтты да. Дилбар коркпой эле кой, башында аябай кыйын көрүнөт дейт да. Но иштеп баштагандан кийин түшүнүп кетесиң дейт да. Ошондой эле болду. Бир рецептти үйрөнүш керек экен. Ошону үйрөнгөндөн кийин андай кастомерлер кылат да. Арасына силерди кошуп, ошо кошкондорду түшүнүп кетет экенсиң. Андан кийин эмне кыйынчылыгы болду? Рецепттерден кастомерлер заказ кылат го, мага вот допустим ice bond vanilla latte with vanilla sweet cream cold foam дегенде ар бир нерсе ар кайсы жакта жайгашкан да, вот компьютериндачы. Вот компьютерден тапкан кыйымын да, аябайчы. Кээде азыр деле ойлонуп калам, могу каякта эле депчи. Слишком көп да, мындай кичинекей болуп мындай бөлүнөт да. Ошону жатташ, эстеп калыш эң кыйын ошол жагы болду. Негизи айтышат да, буга чейин мен тааныштарымдан, башкалардан ушу Starbucks'тан болушунча ичпей эле кой, башкадан ич, булардын финансирование кылышат экен, буларга мисалы баягы гейлерге, ЛГБТ дегендерчи, ошолорду көп финансировать этишет деп айтат да. Ушулардын кандай чындыгы бар? Сен ушул жакта иштейсиң, кухняны билесиң, ошол боюнча сөздөргө ишенесиңби же ошондой кылышабы чындыгында эле? Аны точно билбейт экенмин, бирок возможно кылышы мүмкүн, но Starbucks өзү компания да, но биздин именно иштеген стор Дилбара вот сенин айлыгыңдан либо вот 1% гейлерге кетет, ЛГБТга кетет деген вообще андай жок. Бизде нету. Негизи ошол кухняда ошондой сөздөр болобу негизи? Нет, бирок мен мурунку иштеген жагымда тоже ЛГБТлар болду, бул жакта тоже бар. Но мындай ЛГБТны поддержка кылат экен, жакшы экен деп мындай айтышкан деле жок. Вообще не было, да, андай сөз жок. Да, мен хиджабыма деле мындай нейтрально карагандай, мен да алардын ЛГБТсына тоже нейтрально эле карап жүрөм. Биякта Америкада негизи баягы ушундай бузулгандын туу чокусу деп айтышат го. Негизи Американы ошондой көрүп атасыңбы сен, ошондой жактары, башка жактарын? Негизи кандай айтсам, бузулганга көп мындай эшиктер ачык экен деп койсом болот да, оңой эле кирип кетсең болот экен, ошону тоже көрдүм. Окружениеден зависит эткен, чынын айтсам. Мен дагы ар кандай адамдар менен таанышып калдым. Кээ бирлери чынын айтсам бузулганга аябай жакын, ошол жакта жүрөт, ошолордун жанында көп жүрбөш керек экен. Жанында баратсам эле Дилбара болбойт эле качканга аракет кылам. Албетте намазга бекем туруш керек негизи. И өзүң ким экениңди билиш керек го дейм. Если сен мусулман экениңди билсең, көп деле бузулбайсың да. Бузулам деген адам любой жактан, Кыргызстандан деле бузулуп кетет. Аны эмесе туугандар, ушул менен биздин бул чыгарылышты жыйынтыктайлы. Дилбара, сага чоң рахмат. Ушундай алтындай убактыңды бөлүп бизге маек куруп бергениңе. Элдер менен коштошпой. Да. Эркин микрофон. Сизге чоң рахмат Өмүрбек эке, ушундай интервьюга чакырганыңызга. И ишенем ушул интервью мүмкүн кимдир бирөөгө керек болоттур, ушундай полезный болот деген үмүттөмүн. Барыңарга чоң рахмат. Аны эмесе туугандар, сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки чыгарылыштан эмнелерди тартайлы, эмнелер сиздерге кызык болуп жатат, комментарийге жазыңыздар, ой пикириңизди бөлүшүңүздөр. Бул видеону сиздин WhatsApp группаңыз, Facebook группаларыңыз болсо бөлүшүп коюңуздар. Дагы башка адамдарга дагы өзүнүн пайдасын тийгизет деген үмүттөмүн. Аны эмесе туугандар, кийинки чыгарылыштан жолукканга чейин аман болуңуздар, сак саламатта туруңуздар. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө.